Балдар, биз бүгүн 4-класстын адабий окуу китебинен Акылдуу дыйкан деген швед эл жомогун окуйбуз. Сабактын максаты: 1. Акылдуу дыйкан жомогун окуп түшүнөбүз. 2. Түшүнүктүү шаар окууга жана ирети менен айтып берүүгө көнүгөбүз. Бирин-бири суйлоого, убадага бек турууга үйрөнөбүз. Жомок убагы. Балдар, бул сүрөттөрдү көрүп, божомолдоп ой жүгүртүп көргүлөчү. Бүгүнкү жомогубуз эмне тууралуу болот деп ойлойсуңар? Кана балдар, макалдардан угабыз. Адамдын тизгини акыл. Адамдын акылманы алысты көрөт. Адамдын өзүнө баа бербе, акылына баа бер. Көрдүңөрбү балдар? Бул макалдар акыл тууралуу болду. Демек биз бүгүн Акылдуу дыйкан швед эл жомогун окуйбуз. Бир жолу король аң уулоого чыгып, талаада аштык эгип жүргөн дыйканды көрүп калат. Күндүк тапкан акчаң канча? Деп сурады андан. 4 теңге, деди дыйкан. Кош, 4 теңгени кантип сарптайсың? Бирин ичкен ашыма кетирем, экинчисин катып коем, үчүнчүсүн кайра кайтарып берем, 4-сүн ыргытып жиберем. Жообуң мага түшүнүксүз, деп таң калды король. Эмне деген сөз? Ичкен ашыма, катып коем, кайра кайтарам, ыргытып жиберем. Түшүнүктүү эле нерсе, деп жооп кайтарды дыйкан. 1 теңгени өз тамагыма сарптайм, экинчисин мен карыганда багаар көрөр балдарыма чыгымдайм, үчүнчүсүн мени багып чоңойткон ата-энеме берем, 4-сүн болсо жеткен илээнди, жалкоо, ажаана аялыма керектейм. Бул теңгени коромжу пул деп эсептейм. Ыргытып жибергеним ошо да. Эми түшүндүм, деп кубанды король. Бирок сенден өтүнөрүм, менин жүзүмдү 100 жолу көрмөйүнчө бул табышмактуу кебиңди жан кишиге айтпа. Балдар, силерге дыйкандын королго табышмактатып айтканы жактыбы? Келгиле анда мындан ары жомокту өзүбүз окуп көрөбүз. Балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйдөн ар кандай көнүгүүлөрдү аткарабыз. Чыгарманын картасын жана чыгарманын айлампасын толтурабыз. Жана да Вендин диаграммасын түзүп, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз. Бул диаграммада А каармандарын жана Б каарманын мүнөздөйбүз. А каарманы бул акылдуу дыйкан, ал эми Б каарманы король. Экөөнүн окшоштуктарын жазабыз. Кош болгула балдар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.